Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Амажан Козубаев агай менен болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсыңарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Кандай келдиңиз анан? Жакшы. Төрткөл суу тактагычына. Ооба. Жакшы келип алдыңызбы? Ооба, жакшы, рахмат. Агай, анан биз алгачкы суроолордон берип баштайлы сизге. Негизи эмнеге театрды тандадыңыз турмушта же буга чейин театр ачылганга чейин негизи эле ушу театрда ушу мына 20 жылдан ашык иштеп атыпсыз да. Эмне себеп болду ушу театрга иштегенге? Алгач эле ушундан баштагыбыз келип атат. Негизи мен өзү 1983-жылы Дом культура болчу мурда. Жумушка киргем, маданият кызматкери болуп. Ошол театр ошол мен жаш кезде болгондо мен азыр театрдын сахнасында мыкты ролдорду жаратмакмын. Искусство менен маданиятка мен бала кезден кызыкчуумун. 5-6 класстан башталган менде. Анан кийин баягы алгачкы обондоруңуз чыкты. Алар кандай шартта чыкты, кандай шартта жаралды? Негизи сизге баягы мындай обончулук, шыктануу бир кандай жагдайда пайда болот? Ушул жалган айтпасам 90-жылга чейин эле могу аккордеон ойногон билчү эмесмин. Мурдайчымын. Бирөөлөр коштоо берчү, анан өзүм мурдайчы элем да. Анан кийин мага бир коштоо берип жүргөн досум айтып калды: "Мен сага өмүр бою эле аккордеон коштоп жүрө берем" dedi. Мен балким башка кесипке өтүп кетсем эмне аласың деген сөзү аябай катуу тийген дагы. Анан аргасынан аккордеон үйрөнгөм өзүм. Бирок музыкалык мектепте Устат эч ким болгон эмес. Устат эч ким болгон. Мындай кыл, муну бас деп үйрөткөн. Бас деп. Бирок ошол аккордеон ойногондордун ойногонун көрүп жүрүп эле. Көптөрдүн колунан келе бербейт. Оончулар кыял кеч болобуз да. Бирөөдү жакшы көрбөсөң, жаратылышты сүйбөсөң, бирөөгө суктанбасаң, сенден эч нерсе жаралбайт. Ошондуктан ар дайым ушул сулуулукка көз артып турсаң, ошондо мыкты оондар жаралат деп ойлойм. Азыр эми алда чоңоюп, сиз да чоңоюп, эмгек сиңирип жоготуп издеп жүрөм көл жээгинде.